Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чыгыш жана Борбордук Европа, ошондой эле Борбордук Азия мамлекеттери боюнча Баңгизат саясаты комиссиясынын төрагасы Александр Квасневскийди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар баңгизаттарды көзөмөлдөө жаатында мындан ары кызматташуу маселелерин талкуулашты. Минкап төрагасы белгилегендей, Кыргыз Республикасы эл аралык милдеттемелердин жана улуттук стратегиялык документтердин негизинде, анын ичинде министрлер кабинетинин баңгизатка каршы күрөшүү программасы жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын алкагында баңгизаттарды көзөмөлдөө жаатында тең салмактуу иш алып барат. Өз кезегинде Чыгыш жана Борбордук Европа, ошондой эле Борбордук Азия мамлекеттери боюнча Баңгизат саясаты комиссиясынын төрагасы Кыргызстан мыйзамсыз баңгизаттарына суроо талапты азайтуу, аларды мыйзамсыз жеткирүү жана зыянды азайтуу боюнча жетишерлик натыйжалуу иштеп жатканын белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташууну арттыруу боюнча макулдашууга жетишти.